кеч, урматтуу кыргызстандыктар. Кайрадан Акча медиа силердин назарыңарда Кыргызстандын жүрөгүн оруткан, кызыгын жараткан темаларды талкуулап, бүгүн кечинде биз 4 күндөн бери бардык Кыргызстандын жүрөгүн орутуп аткан тажик өкмөтүнүн режиминин Кыргызстанга басып келиши боюнча сүйлөшөбүз. Теманы ошентип койдук, эмне себептен Кыргызстан бул согушка деп коелук, согушка даяр болгон эмес. Бүгүн биз ушул кызыктуу теманы талкуулаш үчүн улуттук, негизи мамлекеттик коопсуздук маселесиндеги эксперт, өзү эл аралык уюмдарда иштеп, ошол тармакта тажрыйбасын топтогон экспертти чакырдык. Уланбек Жуманаев биздин коногубуз. Улан мырза, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Биринчиден, баягы оор тема болгондуктан биз баягы элдерге агартуу ишин жүргүзүшүбүз керек да. Көп учурда айтат экен, ушундай оор абалда өзүңөрдүкүн мындай урбай тургула, келгиле баарыбыз жапа тырмак болобуз, бири-бирибизди күнөөлөгөндөн кажет чыкпайт депчи. Бирок биз унчукпай кое турган болсок, 1,5 жыл мурун 2021 жылдын апрель айында мындай окуя болгон. Биз ошол убакта кандай бир сабактарды туура эмес чыгарып алганбызбы? Анан кайра эле кайталанды. Кайталанганда дагы мындай оройраак формада кайталанып атат. Ошон үчүн биз башкалардын көзүнчө баягы ынтымактуу, жапа тырмак болгонду көрсөтсөк дагы өз арабызда сүйлөшүп, анан элге да түшүндүрмө жүргүзүп коюшубуз керек. Бир четинен элге, бир четинен бийликке дагы, могул жол менен кетпейсиңер деп айтып койгон, мен ойлойм биздин баягы милдет. Анткени себеби баягы 8 жыл каякта жүрдүңөр эле деген азыр элдерде көбөйүп атат. Биз унчукпай койсок, ошол кезде эмне айткан эмесиңер дегендер да чыгат да. Ошон үчүн биринчи суроолордон болуп мындай болсун да, биз буга чейин ушу согуш башталганга чейин баягы активисттерди камалгандарын көрүп, жарандык журналисттердин камалгандарын көрүп, абдан ушу улуттук коопсуздук кызматына мындай көп наразычылык айтып келгенбиз да. Чын-чынында келгенде, Уланбек мырза, ушу чек ара маселеси, чек арадагы чалгындоо, контр чалгындоо деген маселелердин баары ушу улуттук коопсуздук кызматына карайт да. Бүгүнкү күндө ушу мен баягы ар бир революцияны эмнегедир мындай бийликтер ак үйдө отурат, анан ак үйдүн тегерегинде элдер чогулуп, ошо мынакей бийликти алабыз деп атса дагы, жок эчтеке болбой эле деп отура беришет да. Бул коопсуздук кызматынын баягы жеткире албаганыбы аналитикасын, же чын эле биздин бийликтегилер алардын айткан сөздөрүн эмесине албагандыгы, бул эмне түбүнгө чейин келип танкаларын даярдап жардырып атканга чейин мындай жөн эчтеке болбогонсуп отура бергенибиз. Же бийлик сокко урбу, же улуттук коопсуздук кызматы чала иштеп атабы? Бул жерде кандай карайсыз сиз? Рахмат, сурооңорго мен чакырганга рахмат. Аябай маанилүү суроону берип атасыз азыр сиз. Мен да угуп атам азыр ушул могул жаңжалдын азыркы кризис убагында ар кайсындай ойлор болуп атат, көбүр айтып атат. Азыр ушул убакта биз өкмөттү сындабайлык, биргелик депчи. Эми албетте биз биригип атабыз. Эч ким чыккынчылык кылган жок. Сиз чыккынчылык кылган жоксуз, мен да чыккынчылык кылган жокпуз. Бирок эгер биз 21-жылда жашап атсак, биз 18-жылда жашаган жокпуз да турабы? Биз өзүбүздүн кемчилдиктерибизди коркпой айтышыбыз керек. Бул дары, бул туура. Мына сиз айтып кеттиңиз, былтыр ушул чоң согуш болгон. Андан кийин дагы болуп атат. Ар бир жаран мындай ойлонот, эмне үчүн болду? Биз ошого суроо коюшубуз керек. Анан бул деген эгер ошондой суроо кабыргасынан коюу, бул мамлекетке чыккынчылык эмес. Тескерисинче, эгер биз азыр унчукпай коркуп, биригип, баягы ошол эле тигил Тажикстанда ошондой акыбал, же Түндүк Кореяда ошондой, антсек биз эч качан алдыга жылбайбыз. Анда эмгиз эле ошондой болуп кайталат дагы.
Албетте Кыргызстан андай мамлекет эмес. Биз азыр эле болуп калган жокпуз. Бизде дайыма ачык мамлекет болуп келген. Албетте ан жөнүндө айтыш керек. Албетте эми биз мисалы мамлекеттин секрет деп коет да, эмне ана секретный информация. Сыр. Мамлекеттик сыр. Аны айткан жокпуз да, туурабы мындай? Аны биз бул албетте ал туура. Ал уголовная ответственность. Бирок ошол эле мисалы эмне үчүн ушул болду деген сөзгө биз критически ойлобосок, ушуну биз мамлекетке суроо берип, алардан туура жооп алмайынча, биз азыртан баштап аларды биз сурашыбыз керек. Эмне үчүн биздин ал милдетибиз, бул биздин акыбыз. Мен милдеттүүмүн, мен айтканга андай сураганга акым бар бага деген конституция жол берет, закондор жол берет. Анан аларда эле менде жоопкерчилик бар, аларда эле менде бийлик бар. Эгер Садыр Жапаров ойлосо менде бийлик деп, бизде бийлик бар. Менде бийлик бар, бизде Жаһандык коомдо, бул Кыргызстандын элинде бийлик бар. Ошол эң алардан сурап атат. Сурагыбыз келет. Мен да сурагым келет. Эмне үчүн былтыр ошо согуш болгондо апрелде болду, 21-жылы. Кан төгүлдү. Ошондон кийин биз Тажикстанды жоопко тарткан жокпуз. Мен ошондо эле жаздым элем өзүмдүн эмемде, статьямды. Ошондо биз бүт жанакы чек арада болуп турган процесс, переговордордун баарын токтотуп туруп айтмакпыз, айтыш керек болчу. Биз азыр переговор кылбайбыз. Силер акмакчылык кылдыңар, силер кылмыш кылдыңар, силер ошого жооп бергиле биринчи. Эмне үчүн деп турам, так. Бир көзүн карап туруп ошого биз аларга күнөөлөп туруп, анан ошого биз аларды жоопко тартыш керек эле. Албетте биздин далилдер бар болчу да. Эми ошонун ордуна былтыр эле биздин Ташиев аларга даже кечирим сурап, анан кийин биз бүт баарын өзүбүз кылабыз, мунун баарын талкалангандын баарын өзүбүз кылабыз деп, как будто биз өзүбүз күнөөлүүбүздү сезип, андан кийин биздин президент ажообуз Душанбеге учуп барып, президентке жолугуп, биз өзүбүздү күнөөлүүдөй сезип, былтыр эле утулганбыз, чын айтсам. Чын-чынында келгенде былтыр биз Тажикстандын алардын көз карашы менен биз өзүбүздү аябай слабый, өзүбүздү аябай коркок сыяктуу көрсөткөнбүз. Мына ошонун кесепетине ошол кайда кайталанды. Ошол убакта бизде чоң мүмкүнчүлүк бар болчу, Тажикстанды чоң жоопкерчиликке тартып, аларды башкача тил менен, катуу тил менен айта турган жөнүбүз бар болчу. Бирок анткен жокпуз. Андан кийин канча жолу салгылаштуулар болду. Бир жол менен андан кийин эле түнү бою миномет менен биздин айылды аткылашты. Эртеси Ташиев постойка смирно честь берип, тигини тосуп алды, машинасын күтүп туруп алды. Эми бул ошондой бир протоколду даже биз өзүбүздүн кандай десем, мамлекеттин деңгээлинде өзүбүздүн тилибиз менен аларды мындай кекетип, эми кекетип айтканда бул туура эмес, мындай орусча айтканда жестко, катуу аларга предъявить эткенге биздин ушуга чейин дарыменибиз келген жок. Мына ошонун себебинде тажиктер бизди эмне кабыл алды? Бизде аябай алсыз, жумшак, коркок партнердой күтүп, азыр кайра бизге кирип келди ошентип. Анан биз азыр унчукпай, кайра эле баягы аны унчукпай эле кайра эле биз эми кандай десем, акылы жок элдердей болуп эле кайра эле эметип берсек, бийликтерди колдоп эле коркуп, Кудай сактасын, антпесек, биз эч качан өнүкпөйбүз, биз эч качан күчтүү мамлекет боло албайбыз. Биз азыр эметкен жокпуз да, биз Садырды жумуштан кет деген жокпуз, Ташиевди жумуштан кет. Азыр биз аларга туура суроолорду берип жатабыз. Алар жооп бериш керек. Биз ошондой мамлекетпиз. Уланбек мырза, былтыр ошо бизден 36 адам каза болуп, 180ге жакыны ранение алгандан кийин
биздин юристтер ошолордун атынан, ошо жабыр тарткан кишилердин атынан үйлөрү канча деген талкаланып өртөлдү эле. Ошо эл аралык кылмыш жазык сотуна документтерди даярдашкан, документирование кылып өзүбүз барып, ар бир үйдү сүрөткө тартып, кандай талкалангандарын көрсөтүп, кайсы жерден окоп каяка караганын, биздин айылыбызда турган окоптор каякты карап аткандарын баарын тартып келип даярдаган. Анан бирок ошол эл аралык деңгээлде биздин башкы прокуратурадагы мен элди колдойм деп эл аралык сотко катын жибериш керек. Тилекке каршы Зулушев расмий түрдө кайрылганбыз, ал баш тартып, анысы аз келгенсип, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси мынакей эле тынчтандырып аткан, чатакты мындай түшүнүп аткан бизде тетиги атыш каржыланган шүмшүктөр кайра аны чыгарып атат. Жаман да, өзүңөр деле угуп окусаңар керек да. Анан биз ошол эл аралык кичинекей болсо да көп мындай эл аралык мүмкүнчүлүктөрүбүз деле жок да. Биз көп дүйнө жүзү колдонгон инструменттерди ратификация кыла албай, мындай мына цивилизованный мирге кирип бир нерсе документтерди кол коюп аткан кезде эптеп ошол лазейканы табып, ошол жактан болсо дагы мынакей ушунча киши жабыр тартты деп туруп бирейликтеп атканда, токтотуп коюшканда, эмненин бийликте бир нерсе мандеми барбы? Тажикстандын бийлиги бизге карата бир нерсе, бир козыри барбы? Анткени себеби чын эле мындай сүйлөгөн сөздөрүнөн да карасак, алар бизди мындай кекетип, силер биздин мурунку кол койгон келишимдерди аткарбай атасыңар деп акырат көрсөткөндөй нерселерди жазып атат да. А биздин тарап актанып, кечирим сурагандай мамиле да. Бул эмненин белгиси? Же биз билбеген бир нерсебиз барбы бул эл аралык масштабта? Туура сөз берип атасыз. Биринчиден, бул эгер ушул эмне үчүн ушундай болуп атканын себебин дегенде, мен айнча ойлойм, биздин деңгээлибиз, чын ачык айтайын, биздин мамлекеттин деңгээли өсө элекпиз дагы эле. Мен оюмча баягы ошо Совет Союзунан биз тарап атып, калып калдык республика болуп. Биздин могул мамлекеттин деңгээли, мамлекеттин биздин кызматкерлердин деңгээли тетиги чоң эл аралык деңгээлде ойлонуу аларга келе элек дагы эле. Биздин ошол азыркы атка минелер, чынды айтсам, алардын андай деңгээлери анча бийик эмес деп ойлойм да. Алардын ой жүгүртүүсү Кыргызстан андай бийик эмес. Эмне үчүн дегенде, биринчиден, биздин эгер Кыргызстан бул кичинекей мамлекет. Бул биздин коопсуздугубузду, биз эмне менен коопсуздугубузду камсыз кыла алабыз? Аскер албетте, военный составляющий деп коет орусча. Аскер тарабы ал бул маанилүү. Мен эч качан какпайм. Өзүм да аскер, мурунку аскер, кадровый военный. Ал албетте болуш керек. Министерство обороны, коргоо министрлиги болуш керек, армия күчтүү болуш керек. Бирок Кыргызстандын коопсуздугу эмне менен камсызданат? Биз биринчиден акцент эмне кылышыбыз керек? Эл аралык келишимдерге, азыркы эл аралык закондорго болуп турган бул жанагы эме деп коет, коопсуздук архитектура деп коет да, система бар уже. Мына 45-жылдан кийин ООН, международный право, международный эл аралык сот бар, бүт бар. Эмне үчүн ушундай биз кичинекей мамлекеттер коргош биздин өзүбүздүн коопсуздугубузду ошону биз коргош үчүн бизге ошондой система түзүп берген. Аны биз колдонууга милдеттүү биз колдонушубуз керек. Эгер биз колдоно албасак, бул биздин проблема. Мына эми былтыр эле ошол болоордун алдында эле биз кийин эле болочокто будущем тоже кийинчерээк эле биз ошол биздин коопсуздугубузду ошол биринчиден эл аралык келишим нормативдин акцент кылышыбыз керек. Биз аскер менен эч качан өзүбүздү кандай десем, эми туура түшүндүрүшкө азыр мени күнөөлөбөсүн, биз бул улан аскерди кагып атат деп. Жок, мен дагы кайталап коеюн.
бизге аскер, күчтүү аскер керек, ал дайыма болуп келет, болуш керек бизде андай. Бирок биздин коопсуздугубузду ошого биз акцент, бул эң маанилүү да. Эми ошону биз колдоно алган жокпуз. Эми мындан ары ушундай азыр сабак алышыбыз керек. Эмди жылы мындан ары тарап биз деңгээлибизди, билимибизди, көз карашыбызды дүйнө, эл аралык, дүйнөлүк деңгээлде ойлонуп, ошолгон жанагы ошонун деңгээлинде ойлонгон эл болушубуз керек. Ошондо биз өзүбүздүн камсыздыгыбызды коргой алабыз. Уланбек мырза, мен азыр бир жакты кайра тактап кетким келип атат да, баягы элдерди дагы билиш керек да, биз бул передачаларды ошо эл агартуу үчүн жасап атабыз да. Азыр мына Фейсбуктун ушу болгон окуяларды талкуулап аткан жакты карап атсак, көптөрү соода саттыгынын да кереги жок. Көзүбүз көрбөсүн, кулагыбыз укпасын, дубал салып дегендер аябай көрүп атат. Ой, баягы байрактарыбыз каякта, биз атышыбыз керек болчу, байрактарды эмнеге алдык элек деп, баягы байракты сатып алган менен сыймыктангысы келип атат да. Кээ бирлери ой, жанагы ата турган эмелер дагы басап кетсеңиздер, ал салып, кошуналар менен таптакыр сүйлөшпөй коюп, бир мындай, бүгүн мүмкүнбү азыркы 21-кылымда же бул баягы, даже мен айткым келбейт ушу тажик эли депчи, бул бийликтердин өз кызыкчылыктары болуп аткан нерсе да. Ошону бир басап түшүндүрүп кетсеңиздер, ато элибиз ойлоп атат да, ушу мындай чоң бир дубал салып коюп эле, аны ошо дубал салып коюп, алар менен эч кандай соода саттык, кулагы укпасын деп эле, бир аябай жакшы өнүгүп кетчүдөй нерсени көрүшөт да. Эмне себептен бүгүн ушу милитаризация, мындай аскерге аябай көп акча коротуп, байрактарды миңдеп, миллиондоп алып алса дагы, бул маселе антип чечилбеш керек деген мындай дүйнөлүк позицияны элдерге кичине түшүндүрүп берип коелачы жалпак тил менен. Рита, баягы сиз суроо берип атканда эмнегедир интернет үзүлүп атты. Түшүнгөн деңгээлинде жооп берейин. Мындай да, азыр ошол жанагы байрактар жөнүндө айтып атат. Биз ястреб деп коет көбүнчөсү. Мына биз эми мындан ары согушубуз керек, согушка даяр болуш керек деп, албетте согушка даяр болуш керек. Байрактар жөнүндө эмне деп айтайын дедим. Албетте, биринчиден баягы байракты алып атканда эле бир жыл мурун биз байракты алабыз, байрактарды алып алып кеткиле, площадка коюп алып, аларды айтып, мактанып, мен ошондо эле аябай ичимен кайгырдым элем. Биринчиден, эгер байрактар алгандан кийин бул деген сырдуу маалымат болуш керек болчу, аны эч качан айтпаш керек болчу. Ал деген совершенно секретный керек болуш керек болчу. Аны деген только КГБ билип, аны деген акырын билгизбей айтпаш керек болчу. Ушундай, менин оюмча. Анан байрактар бул панацея эмес. Азыр мына айтып атат, талкуулап атабыз байрактарыбыз бир деп. Эми ошентип мактангандан кийин Душанбе өзүнүн туугандары Ирандар барды да, ирандыктар азыр ошолор барып Душанбеге завод куруп салды. Мына азыр жакында келет. Тажикстанда эгер бизде 3 байрактар болсо, аларда 100 байрактар пайда болот. Ошентип эле биздин солдаттар жардырат, талкалайт. Эми бул мындай кандай десем, алдыга караш керек да. Бул байрактар эч кандай проблеманы чечпейт. Ана 2-3 байрактар алып эле бүт, деп байрактар проблеманы чечпейт. Тажиктерде аларда таптакыр эле макул эмес да. Алар деле билишет. Байрактар бар экен эми. Алар мен оюмча алар келет атат жакында. Эгер Иран, алардын бир туугандары Россияны камсыз кылса, азыр камсыз кылып атат Россияны, албетте алар Тажикстанды камсыз кылат. Мына жакында эгер Кудай сактасын эми согушпай эле койсок депчи. Бирок эмки будущий мына согуш тактикалар бул байрактардын согушу болот да эмчи. Эми эмне алалы? Биз да эми ошо завод куралык да. Ошон үчүн түштүктө дегеле вообще аскердик чечүү, мындай милитаризация бул тупикке апарат да. Биз да түшүнүшүбүз керек. Артиллерия, азыр вот жаңы эмеге чыкты, жаңы виток деңгээлге чыгып, азыр уже милитаризация болду уже, бүттү. Мындан ары
жанагы чоң согуш болуп кеткиси болду эми. Чоң согушу деген бул баягы бүт мамлекет мобилизация болуп согушу. Биз ошондон бир шаг калдык эми. Эми андан эч ким утпайт. Алар да бизде 100 000 киши каза болот, 100 000 деген. Алар да 100 000 деген. Ошентип согушуп атып, экономикабыз талкаланып, баарыбыз ачкадан ошентип согушуп аягында эчтеке сезбейбиз да кайра келип отуруп, кайра эле сол переговорго отурушубуз керек. Ошон үчүн баарыбыз айтат элем мен кыргыздарга. Согуш жөнүндө абайлап ойлонолу. Биз деген бул коркуктук эмес. Биз акылдуу бололу. Аларды да биз өзүбүз анча-мынча өзүбүз токтотолук да. Азыр фаза обострения бүтүп болуп атат. Азыр да анча-мынча өзүбүзгө келип, анан колдон келсе ошол согушту болтурбоого аракет кылышыбыз керек. Эми ошол согушту болтурбоо бул кимдин көз каранды? Бул биздин президент жана башка лидерлерибиз бар тең жанагы согуш риторикасын айтпаш керек. Менин оюмча башынан эле булар келгенден баштап, 2 жылдан баштап эле эң биринчи киргенде эле ошол юг жакка барып эле жана аскер учение өткөрүп эле анан мен силерге көрсөтөбүз деп эле ошол жерде ошентип киришпеди. Эми биз 30 жылдын ичинде Тажикстан менен соодалашып эле келбедикпи нормально. Албетте ошол убакта болуп аттı жанагы эле чатактар болуп аттı дайыма болуп келип. Союз убагында да болгон. 80-80 жылдарда болчу. Бул тажик ошол жердеги элдер ошол жерде жашап аткан элдер бири-бири менен чатакташып, суу менен чатакташчу кеде. Ошондой болуп келген. Эми ал боло берет. Албетте менин оюмча азыр биз кыргыздар өзүбүздү анча-мынча өйдө мындай кандай десем туура ойлонуш керек. Туура ойлонуп анан өзүбүздүн даже айтып аткан сөздөрүбүздү да абайлап сүйлөшүбүз керек. Бул коркоктук эмес, албетте. Бул акылдуулук. Биз колубуздан келсе ошол түштүк жака согушту чыгарбаганга аракет кылышыбыз керек. Эгер чоң согуш болуп кете турган болсо, мында Кыргызстанды и Тажикстан экөөбүздү утпайбыз эч качан. Болбойт бул жерден. Тигил Афганистандын жарымы тажиктер бияга келет. Аларга согуш болсо эле болду алар. Ошол менен бактылуу боло беришет алар. Анан согушуп жата беребиз анда ошентип. Ал кимге керек? Ошон үчүн азыртан биз акылдуулукка мындай токтоолук менен булай эме керек? Бул башка типтеги лидерлердин ойлору керек бизге. Башкача жаңы деңгээлде менин оюмча Тажикстан менен отуруп, алар менен туура, адекваттуу реакция кылып, алдыга кетиш керек деп ойлойм, албетте. Улан мырза, бир суроо. Жана сиз айтып кеттиңиз, биз эл аралык жана коопсуздукту камсыз кылган институттарга көбүрөөк басым жасашыбыз керек деп. Анан буга чейин ошо жарандык коомдун активисттери Рим статуту деп эл аралык кылмыш жазык сотуна баягы өзлөрүнүн чамасы келбей, бийликтерин ошол жака тарта албаган, башка бир мамлекеттен агрессия болгон учурларда ушу кылмыштарды тергөөгө катышканга уруксат берген документ бар экен. Ошону биз ратификация кылышыбыз керек деп документти даярдашыптыр. Эртең ушу жогорку сот дебедим бетиги жогорку кеңештин пленардык жыйынына чыгарып, ошону ратификация кылгыла деген демилгени көтөрүп атат да. Бул негизи 1-июль 2002 жылдан баштап иштей баштаган экен. Ошондон бери 123 мамлекет ратификация кылып, көптөгөн ушундай оор согуш, аскер, геноцид болгон жерлерде ошо эл аралык соттун тергөөлөрү катышып жардам берген экен да. Анан биз дагы ошондон колдонуп калышыбыз керек деген бир ой бар. Ушундай ыкмаларды парламент өзү демилгелеп бүгүнкү күндө чыгарып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы, же кайра эле баягы президенттин колунда баары деп алар дагы акырын жылдырып коюшабы? Сиздин оюңуз кандай? Менин оюм кандай? Эмне үчүн ушуга чейин биз 30 жыл оондун мүчөсү болуп, буунун мүчөсү болуп келип, анан ушул буунун оондун принципиальный организациясына эмне үчүн мүчөгө турганыбыздан мен кейиштүү. Бул кейиштүү нерсе. Өзүбүз кичинекей мамлекет болуп, бул чоң инструмент да.
Анан деген албетте буга Рим жанагы бул статусуна организацияга кирүү бул албетте жоопкерчиликти биз сезиш керек. Эгер биз өзүбүз кол салсак анда бизди да жоопко тартат. Бул албетте бизди да аябай жоопкерчиликке тартат. Бирок бизге бул маанилүү, өзүбүз дайыма туура алып жүрүш керек. Өзүбүз эч качан бирөөнү геноцид кылбаш керек. Бирөөгө кылбашыбыз керек. Соседтерге эч качан слабый соседтерге кол салбашыбыз керек. Бирок бизге бирөө кол салса, биз ошону колдонуп, ошо инструмент менен колдонуп өзүбүздү коргой алабыз. Албетте армия биринчи кезекте коргойт, бирок биз ошого акцент кылышыбыз керек. Анан мен ойлойм, мен баягы ал жагынан адис эмес экенмин, бул баягы өзүм юрист эмесмин, эмне үчүн буга чейин болуп келген, мен ак чүкүсүн чынында ачык айтайын билбейт экенмин, эмне үчүн ушуга чейин бул проблема болуп келди, эмне үчүн биз биринчиден болуп жанагы ВТО кирип кеттик элек. Буга деле кириш керек болчу. Бул да аябай чоң маанилүү эме да. Организация да бул ООНдун бир принципиалдуу бир организацияна кирет. Мынакы ООН бир 5 эмеден турат да, 5 институт. Ошонун 5өөнүн бирөөсү бул. Мунун менин оюмча батыраак кайра ишке ашырып биз деген ошонун толук кандуу мүчөсү болушубуз керек. Ошо. Уланбек мырза, жанагы эмени айтып кеттиңиз сиз, ВТО, ШОС депчи, ошол жакка кичине көңүл буралык. Мына жакынкы арада ОДКБ деп жыйын өткөзүштү, саммит ШОС деп. Анан ошол уюмдарга кирген бир 6 мамлекет экенбиз. Анын 4-өндө согуш болуп атыптыр. Анын экөөндө бири-бирибиз менен согушуп атыптырбыз. Ошол бир уюмга кирип алып элечи. Бүгүнкү күндө бирөөлөр аябай сонун жазып чыгыптыр. Баягы 2 мамлекет согушуп атканда ортосуна кирип, мен ушул мамлекетти ортомчу болуп чечип берем дегендин кызыкчылыгы ошо ортомчудагы кишиде болот депчи. Бүгүнкү күндө биз ушул уюмдарга кирип алдык. Кандай бир жардамын көрбөй элебиз, анткени себеби баягы маалыматтык айдыңды карасак, ошол эле бизге ортомчу болуп силерге чечкенге жардам берем деген Орусия Федерациясы көбүрөөк Тажикстандын тарабын алып, кыргыздар басып келди дегенди 1 жыл мурунда көрсөтүшкөн. Мында дагы баягы аналитика жасаса, ошо бизди баскынчы кылып көрсөтүп атат да. Анан бүгүнкү күндө биздин мамлекет, азыркы бийлик ошол уюмдарга, мына Казакстан уже чыгабыз деп, Өзбекстан биз тиги мамлекеттерди өзүнчө мамлекет деп кабыл албайбыз деп, мындай акырын ошо эменин ичинде мындай эмелер ыдырап башташты да. Кыргызстан бүгүн ошо ыдыратууну улантып кеткенге мүмкүнчүлүгү жетеби, же биз өтө эле экономикалык мындай байланышыбыз же кээ бирде жакшы болушат го, биз аябай кичинекей мамлекетпиз, андайды дагы угуза көрбө дегендей. Бүгүнкү күндө ошо абалыбыз ошол тармакта кандай? Деги эле ошол уюмдар бизге эмнеси менен пайдалуу? Ошол эле ШОС, ОДКБ, тиги Евроэс деп Совет дорунуна караган. Биринчиден баштайлык, мына жанагы албетте азыр Кыргызстан ошол мүчөлөр жанагы сиз айтып кеткен уюмдарга биз мүчөбүз. Бул эми баягы тарыхта калып калды да. Биз аны кылган жокпуз. Бул бир 20 жыл, 30 жыл мурун болгон нерсе. Азыр Кыргызстан азыркы убакыт менен караганда, биз алардын мүчөсүбүз. Эми эмне деп айтат элем? Эми албетте азыр эле жылаңач баатыр эле чыгып кетем дегенден алыспын, чынында ата албайсың. Бул бизге аябай зыян келтириши мүмкүн. Чынында биз аралча мамлекетпиз да, тегибиздин баары тең эле ошол мамлекеттерден биз алга бөлүнүп кетүүдөн аралчада кантип жашайбыз? Биздин бүт баардык эмелерибиз бүзүлүп калат да. Эми албетте бүт экономикалык жана байланыш керек да. Эң биринчи бул экономика биз өзүбүздү багышыбыз керек да. Албетте ошон үчүн бизге эмне керек? Кыргызстан ошол акылдуу мындай саясат жүргүзсөк, биз билишибиз керек. Бул ушул уюмдар, ОДКБ, жанагы ШОС, Евразис, бул деген жанагы жаныбыздагы чоң, ири мамлекет, жанагы супер держава деп коебузбу, алардын проекти. Ошолор алардын кызыкчылыгы үчүн, алардын бул стратегиялык мандатына карата кылган мамлекет, ошолордун эмеси да, булардын кызыкчылыгына карата кылган уюмдар. Албетте биз аны билишибиз керек. Эми ошондо болуп калган соң, албетте биринчиден
биз өзүбүздүн мындай маалыматыбызды күчөтүп, акырындап жанагы биздин кандай десем, мына боордош мамлекетибиз Казакстан жана башкалар менен сүйлөшүп акырындап, эгер ошондон ары эле мисалы мындан ары бул буюмдардын эч кандай мындан ары зыяны тие баштаса, менин оюмча бул Кыргызстан акырындап муну дипломатия алып барат да, акырындап сүйлөшүп, же болбосо бул уюмдардын кандай десем, адаптация кылып өзгөрткөнгө биз дайыма өзүбүздүн добушубузду айтып турушубуз керек. Сиз айтып кеттиңиз туура. Мисалы ОДКБ мен мына жекече оюмда бул ОДКБнын таптакыр кереги жок уюм. Таптакыр эч кандай кереги жок. Мына жакында октябрда бир чоң аскердик машыгуу болот экен. Ошол эле ОДКБнын. Эми ошол жакта кайра Кыргызстан менен Кыргызстандын, Тажикстандын эмелери куралдуу күчтөрү барбы экөө? Эчтеке болбогонсуп эле баягы колдон алып эле, жыргап эле ошол жерден кайра машыгат. Мен оюмча ошого Кыргызстан азыр бойкот кылыш керек. Бойкот кылып эле катышпаш керек. Мына болуп турган, мен ошо коргоо министрине да кайлап элем, президентке да кайлап элем. Принциптүү түрдө мына азыр эле трагедия болуп атабыз, биз катышпайбыз деп мындай кээде өзүбүздүн мындай мүнөзүбүздү көрсөтүшүбүз керек биз. Унчукпай эле деп эле алар беркел машык десе биз машыга бергендей, биз андай мамлекет эмеспиз да. Биз ошондой толук кандуу мамлекеттин мүчөсүбүз. Мүчө мамлекетпиз. Ошон үчүн азыр келаткан могу мисалы ОДКБнын могу машыгуусуна катышпаш керек. Катышпаш керек принципиальный түрдө. Эмне үчүн катышпа айтыш керек. Биз Тажикстан бизге кечирим сурамайынча булар менен биз отуруп машыкпайбыз деп туруп отказ кылып коюш керек. Ошондой биз жактан мындай катуу дипломатиянын тилинде биз ушундай принципиальный өзүбүздү ошо күчтүү мамлекетибизди ошол аркылуу көрсөтүшүбүз керек. Анан эмне? Эч кандай пайдасы эмне? Бирде танкабызды сатып алып, көп танк алып алып, анан эле ошондой деңгээлде келгенде унчукпай эле, анан эле алардын машыгуусуна катышып эле, анан эле биздин Садыр Жапаров болсо Чука барып Душанбеге барып жолугуп келип эле, анан бияктан Ташиев аларга кечирим сурап эле, анан бул жактан биз жанагы БТРлерди сатып алып эле, тиги площадька тизип алып кыйкырып эле риторика, андай болбойт да. Биз ошондой чоң, мисалы Шосто деле, мына жакында саммитте деле кетиш керек болчу, ошол жерден демонстративный столду уруп туруп эле кетип калыш керек болчу. Ошондо бүт дүйнө укмак да. Кыргызстан ошол жерден кетип калды. Эмне үчүн? Биз ушундай айтмакпыз. Биз дагы согуш болуп атат. Мына бул Тажикстан бизге тогуш ачты, мен деп туруп кетип калыш керек болчу. Мына ошондой жана форумдарды, ошондой деңгээлде чоң биз Кыргызстан мындай үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздү мындай позициябызды колдонуп, катуу айтканга, антип айтпайбызбы? Кечирип калгыла. Уланбек мырза, жанагы эл аралык деңгээлге чыгып, кандай бир маселелерди чечиш керек деп атабыз. Азыркы күндө бир кепилдик барбы? Кайра уланып кетпейт деп, анткени себебинде бүгүн кичине тынчалып калды, баарыбыз тынч болуп калды деп кичине отуруп калдык, баягы башка маселелер менен алек болуп, баягы гуманитардык жардам дагы эмне кылсак депчи. Но бирок баягы берилип аткан маалыматтар боюнча баардык периметр боюнча мобилизация жүрүп атат, анан жанагы анклавтан дагы бир нерсе кыймыл аракеттер болуп атат деп ушундай түрдүү маалыматтар болуп атат да. Ушул нерсе мынтип токтоп калышына азыр ким эң оң салым кошо алат? Негизи биздин ушу ООНго Нью-Йоркко учуп кетишти. Ошол жерден бир маселелерди чечип, бир нерсе чечилиши мүмкүн деги токтоп тур дегенге. Деги эле азыркы күндө анткени баягы маселе аягына чейин чечилди деп эч ким айта албайт да. Мен даже акыркы алардын КНБсынын чоңунун риторикасын уксак, ал өзүнүн ушунчалык биздики туура дегендей иш жасап атат да. Анан ойлонуп атам да, балким баягы айтылбай калган, кыргыз элине угулбай калган бир нерселер балким барбы. Ошончолук эле ушундай биздин мурунку сүйлөшүүлөрдү аткарбагандар үчүн деп эле ушинтип айтып атканы, бул кайра уланып согуш кайра уланып кетпейби? Сиздин оюңуз?
буга эч ким кепилдик бере албайт. Кайра согуш болушу деле мүмкүн. Ага эч ким кепилдик бере албайт. Бул эми кандай десем, азыр биз ушундан чоң бир сабак кылышыбыз керек. Көп тараптан биз эме даярдык көрүшүбүз керек. Биринчиден, албетте, Коргоо министрлиги болгон салгылашуулардан өздөрүнчө анализ кылып, эмне кайсы жерден кандай кемчилдик бар, ошонун баарын тең Коргоо министри өзүнүн ишин алып барыш керек. Эми ошол жерден деле бул жерде акыйкаттык жанагы транспарент мындай ачык сүйлөшүш керек да. Эмне биз азыр мына айтылып атат, уже мына туугандарына чалып атат. Каска, даже элементарно бронежилеттер жетишпейт экен. Мына мен угуп атам. Менин досторума чалып айтылып атат. Досторумдун балдары тиякта экен. Бронежилет жок дейт. Эми муну айтсам бизди душман кылат. Эми биз душман болгон жокпуз да. Мына экинчи жагдан даярданыш керек. Дайыма даяр турушубуз керек. Ушунча болгондон кийин өзүбүздүн азыр мисалы Тажикстан бул тоталитарный мамлекет болгондон кийин алардан көп нерсени күтсө болот. Биринчиден, экинчиден Тажикстан бул аябай нестабилдүү эмес мамлекет. Ал жерден эртең эле эмне болуп кетет эч ким билбейт. Ал жерден керек болсо жакында хаос болушу мүмкүн, граждандык согуш болушу мүмкүн дайыма. Ошондо болуп кетсе, ал жактан бизге да коркунучтар пайда болот. Ошон үчүн Кыргызстан биринчиден аскер жагын биз түптөшүбүз керек. Экинчиден информационный жагынан маалымат, информационный политикабыз аябай биз слабый экенибизди көрсөтүп калды. Например, дагы эле мисалы ошол жанагы согуш башталгандан кийин эмне болду? Мындай дароо эле бир аябай катуу англис тилинде грамотный мындай информационный продукт болгон жок да мамлекет жактан. Былтыр деле болгон жок. Эми аны кимдер алып барды? Баягы эле биз жек көргөн НПО, жанагы независимый журналисттер чак эле чыгарып молодцы. Мына ким аттарын утуп койдум. Английский субтитр менен мына чыгарып койду. Эртеси эле ага чоң эме керек да, буга кесипкөйлүк керек. Алар НПО кылбаса ким кылат аларды? Мына биздин мамлекет тараптан эч кандай мамлекеттик мындай чоң деңгээлде информационный политика. Наоборот, бияка азаттыкты киргизбей аталып тиги жака жанакы независимый эмелерде киргизишибиз керек, жанакы СМИлердичи. Эми албетте независимый СМИни киргизгенге ал эки жагы бар да. Албетте алар биздин да кемчиликтерибизди бетибизге айтат. Ошол жагына эгер биз кийинчерээк мына азырдан баштап ойлош керек. Ошол эле жана CNN, Euronews бүт баары тең түштүк жакалардын алып келип журналисттерине бүт шарттарды коюп бериш керек. Албетте ал бизге да чоң жоопкерчиликти да ыйгарат ага да бизге да. Значит, биз да туура сүйлөп, туура жүрүшүбүз керек. Үчүн алар да биздин кемчиликтерди көрсөтөт. Албетте бул эки тараптуу нерсе да. Анан ошол даярданыш керек. Эми мен ал согушка мен да эметкен жокмун, үгүттөгөн жокмун, албетте. Анан жанакы эл аралык механизмди колдонгонго биз даяр болушубуз керек. Үчүнчүдөн азыркы убакытты болгону менен биз деген Тажикстанга күнөөнү коюп, аларды деген могу жанакы жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Бул аябай чоң саясий маселе болуп эсептелинет да. Була сезиш керек. Уланбек мырза, бир суроо, дагы мындай бир суроо. Былтыр ушуга окшогон окуя апрель айында болгондон кийин май айында Клара Соронкулова өзүнүн баракчасында жазып чыгыптыр. Ушу оондо ушундай чек ара маселеси катталбаганда оондун бир структурасын чакырып, алар ошо эки тарапты биргелештирип, анан баягы медиатор, данакер катары катышып, анан ошол эл аралык институттар анда момундай болсун деп эки жактын келишими менен келип туруп, ошолордун катышуусу менен чийип берип, анан ошону менен токтосо, эмне үчүн биз ошол жака кайрылбайбыз деген суроо коюп тур да. Мен муну айтып аткан себебим, эл дагы кичине мындай түшүнүш керек да. Бардык эле жерде биздин талаптардын баары аткарылсын деген болбойт. Кээ бир учурларда чек арада бир жагын буягын силер айткандай чечсин, а бул жагын биз айткандай чечсин деп, баягы эки жактын чек арасы болот да. Ошондо кээ бир жактан балким биз кандай бир жерлерибизди деле берип койгонго мен ойлойм да, барсак деле болот. Бирок ушу баягы батыштагы өлкөлөрдүн ортосунда мындай эле чейин го, тиягы бир мамлекет, биягы башка мамлекет. Элдер ачык эле басып жүрүшөт, бири-бирин аял кылып алышат, кайын журтуна барышат. Мындай
соода саттык, башка иштердин баары кесири жасашат дагы өнүгүп, тынч укташат, балдарымды атып үйүмдү атып кетет деген маселе чыкпайт. Ошондойго барсак кандай болот эле деген маселеде бул маселе дагы эме каратып атат да, баягы Украинаны басып алганда биздин көп кишилердин баары туура кылды деп атканда, азыр биздин жерлерди басып алып атканда биз өзүбүздү Украиндин кейпин кийип атабыз. Кишилер билбейт, мындай салыштырбайт экен да. Кыргыздар бир да сантиметр жерин бербеш керек. Биз туруп беришибиз керек дейт дагы, а Украиндин жерлерин район кылып алып атканын туура кылып атат депчи. Ошондо бул эл аралык инструментти чакырып белгиле ушундай болуп калды. Карталар ар жылкы бар. Ар бир мамлекет өзүнүн жерин алгысы келет экен. Сиздер ортомчул болуп бизге данакер болуп киргиле, биз силердин ушу эки тарапты бирдей карап туруп чийип берген границаңарды момундай чийип туруп, анткени баягы менин билишимче дайыма үй сатып алып, жер сатып алып, мындай ползучая экспансия все равно болот. Чек араны биздикилер айтат да, дайыма алар үй сатып алып эле уже жылып тиги жерлердин баасын уже бияктын тажы деп айтышат, жүрөк зада болуп, качам кимиси атып кеткен, балдарымга кандай бир чагымчылык кылып кеткен деп коркпостон, балким ошондой кадамга барышыбыз керек. Бир жолу мына точканы коюп туруп, мына могул чек ара болсун, ооба момунча жерибиз кетсин, балким жана анклавдарды деле алмаштырабызбы, бири-бирине жол ачып отурбай, мына бир айылды тет жака көчүрөбүз, момунча жерибиз бар, ал жерге суу барат, сонун жерлер, давай ошол жака киргин, биз биякты мындай кылалык дагы, ушинтип бир айыл канча миң болсо дагы ошолорго балким даже алардын квадратурасына караганда көбүрөөк жерди берип туруп, но бирок ушу биздин мамлекетибиздин ичинде анклав болуп, ошол жерден согушуп, бири-бирибиздин балдарыбыз бири-бирибизди сабабай деген маселеге барганга мүмкүнчүлүк барбы? Рита, биз азыр сиз менен азыр бир чоң маселени козгоп атабыз. Мындай болуп атпайбы? Сиз айткан жанагы ООНдун медитациясын эме чакыруу деп да. Мисалы, мына канча жыл болду? Ошол көп жылдан бери биз ушул могул жер маселеси, могул жер талашуу болуп келатпайбы? Бул албетте ООНдун механизми бар. ОБСнин өзүнүн бир целый эмеси бар. Программасы, методологиясы бүт баары бар. Буга чейин деле ООН деле жардам берип келатат. ОБСн деле жардам болуп келатат, алардын жанагы бүт методологиялары менен иштеп. Мындай да, эгер өзүбүз чече албай атсак, ООН деле бизге көп андан ашык жардам бере албайт. Акырында баягы өзүбүз чечишибиз керек да. Анан эгер эртең ООНдун кишиси келип эле анан эле дак деп эле мындай, бул силердики болот десе, биз андай болсо укпайбыз да, эл укпайт да. Жооп бербейм дейт ал жердичи. Былай татаал нерсе, анан ошон үчүн бул жагынан даже мен айтсам, мисалы азыр бүт ошол детальный маалымат менде жок, ошон үчүн мен айткандан да мындай кооптоном. Чынында мен кандай азыр жылып атат, эмне болуп атат. Бирок сиз туура айтып кеттиңиз, көп принциптер бар. Алмашуу бир принцип бар. Экинчиси жана элдер консенсуска барып макул эми деп, ошол бул эми баягы деңгээл жанагы маданият деңгээлиш деп айтсам болобу. Эки жагы тең бербей, мына көп эле мына дүйнө жүзүндө көп эле эмелер бар. Мисалдар көп да ошондой менен. Анан биз эмнеге бизде түштүктө эч кимиси бир да сантиметр жери бербейбиз деп келип ошонун кесепетинде мына согуш болуп атат. Бирок биз ушул кандуу кан төгүп, анан ушунча кыйынчылыктар өткөндөн кийин менин оюмда ошо тажиктер да, кыргыздар да биз түшүнсөк да, эгер биз бербесек, бул эки жактан өзүн бул жерин ыйык деп сезет экен, алар да ыйык деп сезет, алар да ошондой ойлойт экен, бул биздин ыйык жерибиз, бул биздин мурункудан калган тигил персидтерден калган, бул биздин тарыхый жерибиз, силер болсо тигил Энисейден көчүп келгенсиңер деп алардын өзүнүн бир аябай идеологиясы күчтүү аларда да. Биздин өзүбүздүн бул биздин жерибиз, биздики
Biz bu мамлекетибиз, биздин ата журтубуз деп биз да бербейбиз. Эми чынын айтсам, бул жерден катуу иштерди жүргүзүш керек. Биз ошол жергиликтүү элдер менен эл агартуу, жанакы кандай десем түшүндүрүү менен аларды. Анан мен ойлойм, ушул биз ушунча эгер мына көрсөтпөбүз, аябай ушундай биримдүү жанакы можем привести даже вот жертву, да, себе деньги. Ушул мен ойлойм, ушу акчаны чогултуп бир чоң акча алып чогултуп, ушундай бир ошондой чоң бир жерлерди сатып алганга аракет кылса, мен ошону билбейт, ошондой мен сунуштап элем да, мен жактан. Мисалы ушул жанагы талашылган жеримбе, мына акча сатып алып, ошол жерде мисалы ошол бирөөнүн жери да, ошол бирөөнүн частный жери же болсо бир жердин ошо муниципальный жери болуп алар тажикстан. Ошого карап эле сатып алыш керек чоң акчага. Билбейм, эми бул аягында акырында эле баягы жергиликтүү элдер чечет да муну. Сен ООНдун кишилери келеби, же ОБСнин кишилери келеби, эл өзүнүн аң сезими өзгөрмөйүнчө ошол жердеги жергиликтүү элдер биз алдыга жылбайбыз. Бул аябай чынында татаал нерсе. Анан экинчи нерсени айтып коеюн. Бул мына биздин саясатчыларчы. Мен келе калып элем, мен баягы президенттикке аттанып атканда эле жанакындай бир угдаларды бербеш керек да. Мен келем, анан чечем депчи. Бул аябай начи. Бул деген туура эмес нерсе. Колун келбейт. Ошон үчүн жанагы кийинки жанагы президенттерибиз, саясатчыларыбыз ушуну абайлап бир убада беришсе да, эч кимдин колунан келбейт ал. Албетте, эмнени айткым келет бул жерден? Бул проблема, бул марафон. Биз деген мисалы 2-3 жылдын ичинде баарын чечип үйгөнгө биз реалдуу карашыбыз керек. Акырындап жылышыбыз керек. Анан эгер бир жерде аябай тытышып эле, тырышып эле беришпесе, анда надо кечирип коесуздар, мен азыр жеп атам. Бул кандайдыр бир убакта токтотуп коюш керек да, процессти. Токтотуп жылдыш керек. 3 жылдан кийин карайбыз дегенсип. Аны эгер ошол жерде чатак бутак болуп кетсе, албетте, могул аскердештирүү, могул атышуу, могул артиллерияны колдонуу, ошонун эме да, артка кетиш керек да, ошол улгаш керек болуп атат да. Эми ошону эми отуруп мен ойлойм, бул Тажикстан, мен да үмүт тартам да, ушу тажиктерди анча-мынча ушу үйрөнүп го депчи. Ушундан сабак алат го депчи. Аларды анча-мынча. Эми бул баары өзүбүздөн да, көз каранды өзүбүздөн зависит. Биз азыр кандай тажиктер менен кантип сүйлөшөбүз, эми 2 согуштан кийин биз алар менен кандай сүйлөшүбүз керек? Биз ойлойм ушул да азыркы мына согушта азыркы болгон эле биз Кыргызстан анча-мынча маалымат жагынан күчтүүрөөк болдук мурунга караганда. Биз ыкчам болдук. Эми ошолор кимдер кылат? Жана биздин эле жек көргөн биздин журналисттер жакшынакай кылып атты, блогерлер аябай чоң салымын кошту. Анан мамлекет жактан да мына МИДтин да мындай жанакы чыгарган өзүнүн жанакы эмесичи, чыгарып анысы аябай мындай эме болду да, мындай өткүлдүү, мындай күчтүү болду. Ошондой кылыш керек болчу былтыр эле. Биз ушундай кылдык. Мунун таасири тиет деп ойлойм мен. Таасири тиет. Анан айтым го, кайра отуруп эле сүйлөш. Андан башка жол жок. Отуруп эле кайра сүйлөшүш керек. Сиз айтып кеткендей, консенсуска барыш керек, албетте. Эгер биз согушпай элек, алар менен соодаш кылып эле нормальный Тажикстан менен мурункудай кылымдар бою жашап келип, мындай кылымдар жашайбыз. Ошон үчүн консенсуска барыш керек. Муну элде түшүндүрүп, элдеги түшүндүрүш керек, ал жактан да түшүндүрүш керек. Эми бул мен айтам, бул аябай долгий процесс. Бул чындап айтсам көпкө чейин созула турган процесс. Бул ошого даярданышыбыз керек да, реалдуу карашыбыз керек. Анан эле мына 1 жылдын ичинде чечем, 2 жылдын ичинде чечем деп анан давление кылган да болбойт. Мен оюмча азыр анча-мынча давление болуп кетти да, буга күчкө салган да болбойт. Баягы палка перегнешь деп коет го. Ал эмени даяк сындырып алышы мүмкүн. Акырындык менен, кылдаттык менен жылыш керек. Ошондой мен жообум. Кантип кылган кылыш керек. Бирок ООН менен ОБСнин алар методологиясы менен де сунушун биз кабыл алып эле, алардын присутствиясы бизге кереги жок деп мен ойлойм. Менин оюм, жеке оюм, алардын деле бизге кереги жок. Алардын сөзү бизге закон болбойт эч качан. Эл өзү чечиш керек. Биз өзүбүз эле кылсак деп ойдом, эки тарапчы. Албетте алардын жардамы керек. Да.
Ошондо азыркы маселени карай турган болгондо эң биринчиси ачык айкын элге айтып, кайсы жер, кайсы маселе, тигилердин сунушу кандай болуп атат, биздин сунушубуз мындай болуп атат деп элге салып, коомчулукка салып, кийинки перспективаларды көрсөтүп, анан деги эле мен ушу көп биздин мындай башка өлкөлөрдө окуп келген балдардын нерсесин окусам, алар айтат, ушу экономикалык көп мүмкүнчүлүктөрдү ошо Баткен жакка буруп, ошол жакта сонун заводдор курулуп, сонун нерселер чыгып, тескеринче Тажикстанда көп кишилер жашаган, потребительдери да көп болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ошол жакты мындай күчтүү өрөөн кылып, ошол жагына баралык деп түшүндүрүш иштерин жасаш керек окшойт да. Анткени мен бүгүн деле бир активист бала бир эки эле мен өлсөм да ошо Баткенде болом, мен кетпейм деген бир аябай мындай патриот баланы билчүмүн. Ушул согуштан кийин кичинекей жер болсо да чүйдөн бир жерде кетпесе болбой калды. Ошо балдарын чоңоюп баштагандан кийин балдардан коркуп баштайт экенсиң деген сөздөрдү айта баштады да, анан элдердин баары Баткен жактан чыгып кетип, коопсуздугуна коркуп отурса, анда жанагы ползучий экспансия деле акырын келе берет да, мынтип кирип кете беришет да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы оор абалды эске алып, ушул тармакта мен бир нерсени билем деген кишилерди ортого салып, эмнени айтасың деп, биз кандай бир эл менен да иштеп, анан жана элдик дипломатия деп коет, ошол дипломатияны колдонушубуз керек го. Анткени себеби тажик эли деле көбүнчөсү ушу бийлигин урушат экен. Анткени себеби мындай жакшы оппозициондук саясатчылар, укук коргоочулары сүйлөп атышат, биздин режим кылып атат буну, биздин эл эч качан коңшу эл менен согушка барат деген ой жок деп. Ошон үчүн дипломатия кылганга кадам таштай турган заман келди. 21-кылымда чын эле менин учагым жакшыраак, сенин учагың жакшыраак деп көрүп атпайлыкпы, эми вторая армия в мире деп коюп, эмне болуп атканын биз баарыбыз көрүп атабыз. Ошон үчүн аябай деле мындай учакка, күчкө мындай басым кыла бербей, сүйлөшүү жолу менен, башка жолдор менен кызматташтыкты издешибиз керек го деген ойда. Сиздин дагы айта турган нерсеңиз болсо айтып кетиңиз. Туура айттыңыз. Тажикстан бул бордош биздин кошуна. Тилекке каршы ошондой согуш болуп кетти. Бул травма көпкө чейин калат. Бирок менин оюмча время лечит деп коет орусча. Мунун баары унутулат. Эгер кайра биздин могул аткамингдер, биздин президент, саясатчылар туура иш алып барса да, дайыма мына тарыхта деле көргөнбүз, канча согушуп кайра эле элдер элдешет, мамлекет. Биз ошого да мындай үмүт артышыбыз керек. Биздин мына өзүбүздүн жакшы мүнөздөрүбүз бар, бул кечирүү, айкөлдүк кылуу. Эми ушул чоң баалуулуктарды биз чындап колдонушубуз керек. Баалуулуктурчу. Биринчиден айтып алам. Анан деген сиз айтып кеткенде, эми дагы бир баса айтып кетейин. Бул только переговор, жанагы отуруп сүйлөшүүгө гана акцент кылыш керек. Международный право менен иштешибиз керек. Международный жанагы лидерлык стандарттын жанагы механизмин колдонушубуз керек. Биз өзүбүз жанагы информационный политиканы чыңдашыбыз керек. Ошол жака керек болсо жанагы независимый СМИ да коркпой алып барышыбыз керек. Биз өзүбүздүн НПОлордон коркпошубуз керек экен. Мына көрсөттү. Оказывается, НПОлор биздин мындай душманыбыз эмес экен. Өзүбүздүн мындан чоң көп нерсени биз сабак алышыбыз мүмкүн да. Сабак алсак болот. Бул болгон нерсе бизге жаңы дагы үмүт берет, бизге чоң сабактарды берет. Мен ошондо главный эң биринчиси ошону биз кандай сабак алышыбыз керек. Ошону сабак алып, ана өзүбүздү мактап эле жатып калып герой эле, андай бул туура эмес. Эртең эле баары бизге орден тапшырып эле, мына биз момундай жеңдик, биз деген баатыр элбиз, деп эле бул таптакыр эле туура эместик болуп калат. Антпей, коркпой эле келип, бирибизди критикалагандай аргумент менен критикалап, мына момундай деп, анан президент да бизди баягы куулуктабай, КГБ бизди жанагы активисттерди критикалабаса түрмөгө камабай, алардын сөзүн келип, НПОну наоборот алып келип, НПО мына мамлекеттин бул байлыгы, бул НПО. Ар бир один из богатств деп коеюнчу эми. НПОлордо душмандар эмес алар.
ошолордун эмесин отургузуп, бирөө отуруп алып, бир чоң тегерек столго отуруп алып, мына согуштан кийин мына бир чоң мына ачык топпой критикабызды айтып, бир чоң сабактарды кылышыбыз керек. Эми ошого барабы, даярбы, даяр эмеспи, бул башка вопрос. Ошону биз өзүбүздү мактанбай, азыр баатырлык кылбай, анда шашпаш керек аны. Аны азыр ордендерди тарата баштайбыз. Анан биз мына баатырбыз деп анан деген кыйын болуп эле унутуп койгон бир таптакыр, бул аны мындай кылып барбашыбыз керек деп ойлойм. Улан мырза, биздин эфирге келип, оюңарды айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Тынчтык болсун. Кошуна мамлекетибиз менен жакшы сүйлөшүүлөрдүн негизинде кандай бир тынчтыкка, өнүгүүгө алып келе турган мамилелерди куруп кетелик. Бар болуңуз. Рахмат сизге келип келгениңизге. Калайм, Кыргызстанга бийлик, тынчтык болсун. Рахмат. Рахмат.